Жыл жана анын 4 уулу. Илгери өткөн заманда Жыл аттуу ашкан акылман жашаптыр. Ал аябай боорукер, көп өмүрдү билген адам экен. Анын кыш, жаз, жай, күз деген 4 уулу болуптур. Жылдын 2-уулу жаз күндү аябай ысытып, булактар соолуп, кургакчылыктан көптөгөн жан жаныбарлар өлүп калышат. Муну көргөн кыш эртеси карды калың жаадырып, катуу суук кылып жиберет. Курт кумурскалардын падышасы жылга даттанып келет. Жаз деген уулуңуз күндү аябай ысытып, кургакчылык кылып жиберген эле. Эртеси уулуңуз кыш кар жаадырып, суук кылып жиберди. Көптөгөн чымын-чиркейлер өлүп калды. Балдарыңызга бир неме деп тыйып койбойсузбу дейт. Андан кийин арызданып эчки да келет. Балдарыңыз күндү бир ысытса, бир муздатып, аябай кыйнап жиберди. Тыйып коюңузчу дейт эчке. Жыл 4 уулун чакырып алып, алардын кылган иштери жөнүндө сурай баштайт. Кана балам кыш, сен айтчы, эмне үчүн кар жаадырдың? Анткени жаз жерди кургатып жиберди. Мен кар жаадырып, кайрадан эритип, жерди суугардым. Антпегенде өсүмдүктөрдүн баары өлүп калат да дейт. Жыл балдарынын сөзүн угуп, жүйөлүү экендигине ынанат. Анан жан жаныбарларды чогултуп алып мынтип айтат. Баарыңар угуп тургула. Бир күн кыш, бир күн жаз болсо болбойт экен. Ошондуктан мен 4 балама күндөрдү бөлүп берейин. Ар кимиси өз иштерин ошол бөлүнгөн күндөрдө аткарсын. Улуу балам кышка 91 күн, экинчи уулум жазга 91 күн, үчүнчү уулум жайга 92 күн, эң кенже уулум күзгө 91 күндү бөлүп берейин. Буга кандай дейсиңер дейт, угуп олтургандарга кайрылып. Ошентип баардыгы макул болот.